Фейсбуктагы, Инстаграмдагы да Садыр Жапаров жергиликтүү кеңештин шайлоосуна подписал указ деп жарлыкка кол койду деп чыгып калды. Анан бош жатканда эмне кылам деп күчүм сынап көрөйүн деп жергиликтүү АШКга барып документтеримди тапшырып койдум. Анан ал жерде болсо тапшыраарда мурда өзүңдүн планың болуш керек экен. Ошол план жаздым, проекттин элге эмне иш алып барып берем. Шайлоо учурунда агитационный материалдарда. Шайлоо 11 апрелде болду. Өтөм деп деле ойлогон эмесмин, көрөйүнчү деп эле күчүмдү сынапчы бош жаткан. Эмне өтсөм өттүм, өтпөсөм жок. Убакыт өткөрүш керек болду мен үчүн. Амир сап эркектен болуш керек. Аял киши үйдө отурган, башкарбаш керек ба, алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык деп ушундай сөздөрдү уктум. Айтышты, өткөрүп бер, тигин мен депчи. Анан себебин айтышпай эле Амир сап эркектен болуш керек деп эле ошол принципке туруп алышты. Кошуна айыл кошулгандан кийин шанс болуп калды. Мен оппозиционерлериме аял кишини аял жолдошторду сүйбөгөн, колдобогон адамдар үчүн аябай жакшы болуп калды да. Анан ошо эркек киши келип, эркек киши шайлашты, эркек киши шайлашты. Siz bu sıra siz alıp geldiniz değil mi? Биздин айылга 120 орунду бала бакча курулуп атат. Алдыңызда турат. Фундаменти бүттү. Бул. Бул 120 орунду 2 кабаттуу бала бакча республикалык бюджеттен каржыланып атат. Эме Жогорку кеңештин төрагасы Шакиев жана вице-спикер башка депутаттар болуп келип, капсуласын салып кетишкен. Стройдун директору да келген. Бул аябай биз үчүн жакшы жаңылык, балдардын келечеги үчүн. Жана айтып аткан биздин раскол ушул. Эмил байке бизге сунуш берип, көрсөтүп, туура түшүндүрүп, жеткирип кылып, анан ишке ашкан нерсе да биздин колдообуз менен. Ошол 2 жылда экөө салынды, булар былтыр салынган. Bir yerде бирөө, анан башында бирөө. Быйыл этеке, мурда жылы этеке экөө салынган да. Жалпы 4 иштеп атат азыр пайза айыл боюнча бул раскол. Бул жанагы укол прививканы жүргүзүүгө ветеринариянын чип басууга, бирке басууга жумушту жеңилдетет да. Анан элдин, анан жана мал докторлордун коопсуздугун алдын алуу да. Анан жумушту да жеңилдетүү. Муну бюджетке мээрмекөй сунуштагыбыз крематорий алуу боюнча, бул жана жугуштуу малдардын жок кылуу боюнча өлүктөрүн. Анан ошол өтүп 630 миңге алып келинди да. Бүгүнкү күндө иштеп алында турат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн шарттар өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жаңыдан болуп атат. Эски имараттарда шарт жок, чынын айтканда. Тепкичтер деле крутой. Вот жаңы салынып аткан имараттарда лифти жок болсо да пандустары, перилары каралып салынып атат да. Анан эски имараттарга постройка кылып, жаңы реконструкция болгондо дагы тепкичтерине пандустарды мектеп стандартка окшоштуруп жазып атышат. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн шарт деле жок, почти что үйлөрүндө эле отурушат баары тең эле. Үйдө эле отура бербейсиңби деп. Параллель класстын эң биринчи ишке чыкканда параллель класс тапкан классташыман үйдө эле жата бербейсиң, бактырып коюп сага эмне кереги бар депчи. Бир ошол эсимде калыптыр.
Андан кийин ВТК, МСК повторный эмеге өтүш үчүн инвалидностьчы определенный срокто 1-2 жылга берилет. Ошону кайра повторно өтүш үчүн барганда айтты, сен солору жок, сен эмне келдиң, бөлүк кишилер жокпу деп ушундай эмсип болду. Мен айттым, ушундай сиздердин айтууңуздар боюнча инвалидтердин баары үйдөн чыкпай жакшап ошону суроолордон качып, наоборот өзүң келдиңби деп күч кубат берген ордуна силер адамды кемсинтип атасыңар деп айткам. Мен күчүм башка мындан да чоң нерсеге жетерин көрүп, чоң саясатка аттанып көрсөмбү деп атам. Аны элдин колдосу менен дейм. Болбой аракет кылыш керек да. Кудайым аракетке берекет кылып коет го. Жөн эле отура берсең да болбойт, аракетимди жазып атам. Азыр жаштарга ишенич жок да. Но жаштардын да атын биз подвать этип сатпайлык деп, жаштар муну кыла алат деп, алардын да талашып жүрөбүз да. Ошол жогорку кеңешке барып калсам буюрса, экологияны көтөрөм, анан өзүм сыяктуу адамдарга жумуш ордун түзгөнгө аракет кылам.